Кыйналып атабыз да. Силерге болушабыз деп уятта болуп атабыз. 30га жакын кес салып атабыз. Генерация мынча болуп атат деп жылдын башында айтпадыңар беле былтыр. Ошолор эмне болуп атат? Эмне үчүн ушул акыбалга туш келдик? Казынабызда мынча тонна алтын бар дейбиз. Эмне үчүн 6 сааттан өчүрүп атабыз? Эмне үчүн Казакстандан алып келип же башка жактан алып келип күйгүзбөйбүз свет? Бул свет өчүрүүлөр болуп атат региондо. Ушунун себеби эмне? Албак Зарлыкович, мына сизге так маалымат берип коеюн. Бүгүнкү күндө ошол жана сиз айтып аткан ГЭСтерден иштеп аткандарды 72,1 мегаватты бүгүнкү күндө иштеп атат. 24-жылы 109,8 мегаватт керет. Экөөнү кошкондо 170 эле мегаватт болуп атат. Бул чакан ГЭСтер да, мындайча айтканда. Бул батыраак курулчу 2 жылдын ичинде курулган чакан ГЭС. А бизде Токтогулда бир агрегатыбыз 250 мегаватт болуп атат. Бул баары кошулганда ушул жерде 25, 30, 55 малый ГЭС кошулганда Токтогул ГЭСинин бир агрегатын жаба албай атат да, мындайча айтканда. Булар жүрүп атат. А чоң ГЭСтер өзүңүз жакшы билесиз, мына Куланак ГЭСине башталганына уже 2 жыл болду. 4 жылда 25-жылдын аягында 100 мегаватт электр энергия берген атат. Ушунча жылдан бери, 30 жылдан бери мына жаңы курулуп аткан бул Куланак ГЭСи 100 мегаватт Куланак ГЭС. Макул, биз түшүнөлү. Силер жылдын башында айтпадыңар беле свет өчпөйт деп. Азыр эмне үчүн өчүп атат? Себеби эмне болду? Кетишпи, эмне болуп атат? Жок, азыр өчүп аткандын себеби 2 агрегат Токтогул ГЭСиндеги бир агрегат 250 мегаватт, Үч Курган ГЭСиндеги бир агрегат. 4 агрегат болсо, ошонун бирден агрегатын токтоттук биз. Аны жаңыланыш керек болуп атат. Жылдын башында муну токтоторун билген эмес белеңер? Жок, жылыга эле токтотуп атабыз. Анан айтпадыңар беле свет өчпөйт депчи. Момчанча айда биз Албак Зарлыкович, муну жасабасак эртең кеч болуп калат. Сиз анда дагы мындайча айтканда 2 саат эмес, уже 4 саатка болуп. Прекрасно түшүнүп атам. Но силер айтышыңар керек эле, мартта өчүп калышы мүмкүн. Биз 2 агрегатты алмаштырабыз деп айтышыңар керек эле. Элдери биз түшүнбөйт атпайбы биздичи? Албак Зарлыкович, 1-марттан баштап эле биз 20-февралда муну чыгарып беришибиз керек эле. Суука байланыштуу биз ошону токтотуп 5-мартка чейин чоюп келдик. Ар бир азыр ошо жерде жасап аткан подрядный компания менен бизде келишим бар. Ар бир күнүн ошону 1-ноябрга булар бүтүрүп бизге ишке бериш керек. Биз 15 күн кечигип атабыз. Ошого карабастан мен түшүндүм. Биз позициядагы депутатпыз. Мен президентти колдойм деп айтып атам. Бизге да оор тийип атат да. Биз сиздин айтып азыр экөөбүз бир нерсени айтсам азырчы вообще туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн муну башында айтыш керек эле да. Баарын элге айтыш керек эле. Биз силерге ишенгенбиз, свет өчпөйт дегенсиңер. Ладно, муну башка күн дискуссия кылалы. Теперь экинчи мыйзам боюнча оюм. Мини ГЭСтерде мен азыр силерге сунуш беремин. Мини ГЭСтерде мини ГЭС жайгашкан айыл өкмөтүнө 1% өзүнүн чыныгы мындай чистый прибыльнан нак кирешесинен 1% берсин деген сунушту 21-статьяга киргизип атам. Мынакей выделение 1% от доходов или от прибыли, полученных от продажи энергии, произведенный в ВИЭ, в бюджет местного самоуправления на территории, где расположен объект ВИЭ. Сиз ушуга кандай көз карашыңыз бар? Мен көз карашым түз, доход эмес, прибыль эмес, а киловаттан деш керек да. Эң жакшы. Мына ошол мисалы Тоң районунун Коңурлөңдө мини ГЭС турат. Мына ошол жерден соцпакет эчтеке бербейт. Булар только налогун төлөп коюп, өзүнүн ишин кылып атат мыйзам чегинде. Туурабы ушул? Туура, азыркы күндө эч ким мындайча айтканда кээ бирөө соцпакет кылып аткан эмелери бар, өзлөрүнүн айылында куруп, ошол бала бакчага мынча киловатт электр энергия беребиз же мектепке беребиз дегендер бар. Калгандан биз Минэнерго кошулабыз. Эгерде от выработанный электр энергия десеңер, ошондо туура болот да. Доход деген эч качан доход көргөзбөйт или прибыль көргөзбөй коюшу мүмкүн да. Ошол канча электр энергия чыгарса, ошону эң сонун азаматсыз, мына элдик министр деп сизди айтат. Мына элди ойлоп атасыз. Анда биз ушул жерге сиз менен кеңешип туруп, жанакы кайсы айыл өкмөттө мини ГЭС болсо, чыгарылган электр энергиясынан мынча пайызын ошол айыл өкмөткө берсин.
Ал өзү айыл өкмөт өзү билет. Сотсуз жагына каржайбы, эмне кылат, кандай кылат. Бул эң жакшы болот. Рахмат сизге. Муну экинчи окуудан мен сунуш берем. Рахмат.